Кытайдын Сиянь шаарындагы Сыюань университетинин делегация Ошмуга иш сапары менен келди. Аталган делегация менен Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков, окуу жайдагы структура жетекчилери жолугуп пикир алышты. Ушул жылы май айында Ошмунун ректору Кожобеков мырза биздин университетке келип, университеттер аралык кызматташууга кол койгонбуз. Аталган кызматташуунун негизинде ошондой эле Ошмунун жамаатынын чакыруусу менен биз окуу жайга келдик. Жыйында эки өлкөнүн ортосуна маданий гуманитардык багытта кызматташуу жөнүндө кенен сүйлөшүлдү. Өзгөчө окутуучулардын, студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн арттыруу. Мындан сырткары биздин Сиюань университети кыргыз тили жана маданият борборун ачуу жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Жыйындын жүрүшүндө коноктор Сыюань университетинин мүмкүнчүлүктөрү, байланыштары, студенттер үчүн түзүлгөн шарттар боюнча атайын презентация жасашты. Бул Сиянь шаарына биз бир ай мурун эле барып, ошол Сыюань университети менен келишимдерди түзүп, сүйлөшүп, ага чейин президенттер ошол шаарда Кытай, Орто Азия деген чоң форум, конференция болгон. Ошол келишимдердин алкагында өкмөттүк тапшырманын негизинде биз барып, ошол эки университеттин ортосунда келишим түзгөнбүз. Бүгүн ошол келишимдин уландысы катары биргеликте бир топ программаларды, маселелерди сүйлөштүк. Бул бир гана ошол окуу маселесинде эмес, өзгөчө ошол биз бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын экономикасына, Кыргызстандын өсүп өнүктүрө турган адистиктерди Кытай менен биргеликте Кыргызстанда даярдай турган программаларды дагы ишке ашыруу боюнча сүйлөштүк. Буюрса, бул жакын арада сентябрдан баштап биз жаңы долбоорлорду ишке ашырабыз. Иш-чаранын жүрүшүндө Кытай тили, лингвистика жана IT багыттары боюнча кош дипломдуу билим берүү 2+2 келишимине кол коюлду. Келишимде биргелешкен билим берүү, илим жаатында кызматташуу, студент, магистрант, аспирант, окутуучулар арасында академиялык мобилдүүлүк, илимий сапарларды, стажировкаларды, кесипти жогорулатуу курстарын уюштуруу, конок лекцияларды өткөрүү үчүн белгилүү илимпоздор менен адистерди чакыруу, окуу программаларын алмашуу, илимий долбоорлорду ишке ашыруу, конференцияларды уюштуруу аркылуу эл аралык маданий байланыштарды өнүктүрүү багыттары камтылган. Биргелешкен билим берүү программалары боюнча азыр келишимге кол коюлду. Бул ошол Кытайдын Сиянь университети менен Ош мамлекеттик университетинин ортосунда биригип, биргелешкен адистерди даярдоо жана эки университеттин дипломун берүү боюнча келишимге кол койду. Андан сырткары дагы бүгүн ошол Кытай тарап ушундай сунуш берди. Сиянь университетинде 80ден ашык адистиктер бар экен. Эгерде Ош мамлекеттик университетиндеги адисттер менен ал Сиянь университетиндеги адисттер туура келген болсо, башка адисттер боюнча дагы биргелешкен билим берүү программалары боюнча иштешкенге даяр экендигин бүгүн алар өздөрүнүн ойлорун айтышты. Буга чейин 2023 жылдын 6 май күнү билим берүү жана илим министрлигинин тапшырмасынын негизинде Ош мамлекеттик университети менен Кытайдын Сиянь шаарындагы Сыюань университети эки тараптуу кызматташуу келишимине кол койгон. Келишимге ректор Кудайберди Кожобеков баштаган делегациянын Кытайга болгон жумушчу иш сапарында жетишилген.